Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун ата мекенди коргоо милдетин аткарып жаткандыгына 10 жыл толду. Аталган полк Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014-жылдын 17 январындагы 31 токтомунун негизинде өлкө аймагында коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында түзүлгөн. Полктун түзүүнүн негизги максаты мамлекетибиздин коопсуздугу, коомдук коопсуздукту камсыздоо, элдин жеке жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында түзүлгөн. 10 жылдын ичинде Атайын багыттагы полк алдына коюлган тапшырмаларды так аткарып келишүүдө. Бүгүнкү күндө полктун катарында өтө кесипкөй, тажрыйбалуу кызматкерлер кызмат өтөшүүдө. Ички иштер министрлиги, мамлекеттин жетекчилиги коюлган тапшырманы так аткарууга дайын. Ошол күндөн тартып өлкө аймагындагы административдик укук бузуулардын алдын алуу, кайгыл күзөт кызматына тартылат. Ошону менен катар опурталдуу кырдаалдар жаралган учурда жана жеке жарандардын өмүрүнө коркунуч жаралганда алардын коопсуздугун сактоо менен катар уюшкан кылмыштуу топтун изин ачууда да өз милдеттерин өтөп келишет. Биринчи рота болуп түзүлгөнбүз. Башында рота болуп түзүлгөнбүз. Кийин март айында батальон болгонбуз. Анан кийин Жалал Абад, Баткен областтарына дагы атайын роталар ачылган. Ошондон бери иштеп келип атышат. Балдар кайсыл жерде болбосун, өзүнүн мындай берилгендиги менен, ак ниети менен ушундай иштеп келип атышат. Мен ойлойм, бул спецназда аябай баягы мекен сүйгөн, ата мекени үчүн күйгөн жигиттер иштейт. Атайын полктун кызматы жоопкерчиликти талап кылат. Анан калса бул бөлүккө туш келген эле кызматкерди ала бербейт. Ал үчүн бир топ талаптардан өтүү керек. Максаттарыбызды алдыга коюп, Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн талкпай кызмат кылып келатабыз. Атайын багытта полкуна Кыргыздын менмин деген чыгаан жигиттери иштейт деп ойлойм. Биринчиден биз тандап алганда ушу балдардын чыдамкайлыгын, анан жүрөгүндө мекенге болгон сүйүүсү болуш керек. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин 2016-жылдагы ички иштер органдарын реформалоонун негизинде Шумкар Атайын багыттоо полкунун ички иштер министринин ыкчам чара көрүү отряды да кошулуп, бул кызмат Атайын операциялар отряды катарында аталган. Андан кийинки жылдардагы аталган кызмат ички иштер министри тарабынан бир канча жолу кайрадан түзүлүү менен аталган полктун жоопкерчилигин жогорулатууга көңүл бурулган.